Урматтуу Алмаз Акунжанович, урматтуу депутаттар. Они видели, как эти преступники Мемлекети менен 1991 жылдан бери дипломатиялык мамиледе жашап келе жатабыз. Акыркы мезгилде тажрыйбалуу деп эсептелген 28 жылдык дипломатиялык тажрыйбасы бар элчибиз Дональд Лу мамлекеттин ички иштерине аралашып, сот жана тергөө иштерине бир таасир эте тургандай билдирүүлөр жасап атат да. Ал боюнча Тышкы иштер министрлиги албетте өзүнүн жообун берди, мына үстүртөн. Ал кишинин пикири бир мамлекеттин пикири катары бааланат. из ничего поднялся к власти Мекенем Киргизстан, выиграв 4 октября 24% голосов и почти 40% мест в Джогку Кенеш. Андан кийин партияны да атап, кайдан жайдан пайда алалы деп айтып кетип атат. Мекеним Кыргызстан партиясы 2015 жылы 2 ноябрда катуудон өтүп, бир топ шаардык кеңештери катышып, ал жерде ийгилик жаратып келген партия. Партия бул коомдук уюм. Ал айтып атат, котормочусу дагы мындай бир татыктуу котормочу жок окшойт. Номер 2 форма боюнча кыянат менен пайдаланууга жол берилген жок. Жана башка деген бир сөздөр жазылып атат. Неприемлем подкуп голосов. Неприемлемо злоупотребление формы 2. Неприемлемо исключение из парламента реальных политических партий. Тышкы иштер министри албетте өзүнүн жообун айтты. Мындан нары дагы ушу дипломатиялык мыйзамдарды, келишимдерди сактоосуна мен сунуш берет элем. Анан 700 миллион доллар боюнча бул жерде урматтуу депутаттар, депутаттык комиссия түзүлгөн. Парламенттин конституциялык болгон депутаттык комиссиясына дагы шек келтирилип жатат. Депутаттык комиссия жакшыбы, жаманбы, азбы, көппү иликтеп чыкты, тиешеси жок экендигин аныктаган. Они видели, как эти преступники стимулируют коррупцию в киргизском обществе. Прежние ГКМБ и комиссия Джогку Кенеша провели расследование, но ничего не нашли. Эгерде кандай бир суроосу болгон болсо, аны башка жол менен кайрылып, сот менен аныктап чыкса болот. Ал биздин ички маселебиз жана парламенттин ыйгарым укуктары.